Assalamu alaikum, hurmattуу Deniz Ak Intellektual TV kanalının kattaloочулары. Бүгүн биздин видеобуз Кыргызстандагы Жаштар деген партиянын лидери Чыңгыз Капаровдун кайрылуусунун тегерегинде болмокчу. Мага бүгүн эртең менен өзүмдүн бир пикирлеш инилерим Максат Жунусов деген жигит Москвадан мага ушул контентти жөнөткөн экен. Сиз ушул контентке анализ берип койбойсузбу, кандай пикирде каласыз деп. Анан мен ошол карап отуруп өзүмдүн пикиримди билдирип коеюн дедим. Азыр мен ушул видеомдон кийин контент кетет. Сиздер өзүңүздөр дагы көрүп пикириңиздерди билгизесиздер. Бул Жаштар партиясынын лидери Чыңгыз Капаровдун өзүнүн Голос KG деген каналы бар экен. Катталып, жазылып, ошол каналда азырынча катталгандар аз экен, бирок абдан ал жердеги контенттердин мааниси биздин кыргыз коомубузга, кыргыз элибизге керектүү видеолор бар экен да. Мен ошол видеолордун бирөөсүн азыр сиздерге көрсөтөмүн, достор. Анан өзүңүздөрдүн ойлоруңуздарды айтасыздар. Бул жерде мен мындай бир арт жагыңда ушундай инилериң, ушундай артыңда акылдуу жигиттер, кыздар, ушундай бир жакшы адамдар келатканын көрсөң, билсең, абдан сүйүнүп, эртеңки жашоо бир ишенимдүү, эртеңки жашоого ишенимдүү кадамдарды таштап калат экенсиң. Мен дагы албетте чет жерде жүргөн үчүн көп биле бербейт экем. Эми бир угуп жүргөм мен бул жигит жөнүндө. Бирок кеңири билбейт экем. Ушул мен Facebook'тан да көрүп өптүрмүн, YouTube'тан деле көрүп өптүрмүн. Азыр көрүп, мурунку запистерин көрүп абдан сүйүндүм. Оюна негизинен мен толук кошулдум ушул жигиттин азыр айтып жаткан ойлоруна, сөздөрүнө. Бирок кээ бир жерине бир айта кетсем, мисалы үчүн ал жигит айтып жатат, тиги жогорку кеңешке Эрнис Бөрүбаевдин барышын каалабайм, сен ушундайдан эле туура чечим кылып, саясатты саясатчылар кылыш керек, сен өзүң ишин кылышың керек дегендей маани бериптир. Эми мен ушул жерден гана бир аз, албетте ким саясатты каалаган адамдар саясатка барып билбесе үйрөнүшөт. Мен Эрнис Бөрүбаевдин ушул акыркы кездеринде жасаган иштерине аябай коомго активдүү катышып келе жаткандыктарына ыраазы боломун да. Мен мисалы үчүн 120 депутаттын 100 адамы сүйлөбөй эле балык депутаттар бар. Ошолордун балыктардын ордуна жок дегенде Эрнис эми профессионал саясатчы болуп кетпесе дагы өз оюн билдирип, ушул элдин көйгөйүн көтөрүп турса, мен мисалы үчүн каршы эмесмин. Эрнис деле барганга татыктуу деп ойлоймун да. Такыр эч кандай өз позициясын, көз карашын билдирбей отурган депутаттардан көрө Эрнис болобу, жана ушул Эрнис сыяктуу башка депутаттар болобу барышын мен каалаймын да. Ал эми чымчыкты сойсо дагы касапчы сойсун деген албетте кошуламын. Бирок достор, тилекке каршы ушул Чыңгыз Капаровдун өзүнө окшогон жакшы саясатты иргей билген жигиттердин баарын 120 адамды биз таап барышыбыз кыйын да. Баары эле кыйын эмес. Ошонун ичинде Эрнис Бөрүбаевди деле барса мен туура деп ойлоймун да. Эгерде Эрнис Бөрүбаев өзү албетте ушул саясатка, парламентке баргысы келсе, достор, мен эки колдоп за деп эме кылам. Мен ушул жеринен гана кичине бир оюм туура эмес болуп калды. Ал эми Самара Каримовалардын жана башка шоумендердин барышына мен чын эле каршымын. Самара Каримова өзүнүн жумушун кылсын, ошол сулуулугу менен элдерге ырларын тартуулап, бизге эстетикалык ырахатын берип, элдин көңүлүн көтөрүп дегенде. Ал эми саясатта ал жерде мисалы үчүн азыр мени деле бирөө бар деп калса, мен бара албаймын. Мисалы да, достор, ал жерде барыш үчүн мыйзамды чыгарып, эмгек кылып, мына азыр депутаттарды көрүп жатасыздар. Бир 5-6 иштешет, калгандары жөн эле ошонун шылтоосу менен өкмөттүн айлыгын алып жатат да. Андай нерселердин кереги жок. Албетте Самара барса деле искусствонун бир кызыкчылыктарын коргоп, сүйлөп, элдин көзүнө көрүнүшү мүмкүн. Бирок элдин көзүнө башка жактан эле көрүнүп жүрө бергени жакшы да. Мыйзам чыгарыш керек ал жерде. Ушул адилетчиликти, ушул юстицияны кыйын билиш керек. Ал жагынан мен толук Чыңгыз Капаровго кошуламын, достор. Эмесе көңүлүңүздөрдү буруп, ушул Чыңгыз Капаровдун ушул ички миграция жөнүндө, саясий сойкулуктар жөнүндөгү чыгарган контентин көрүп, ой пикирлериңиздерди калтырып коюңуздар, достор. Саламатсыздар, урматтуу мекендештерим. Мен Чыңгыз Капаров, Жаштар партиясынын төрагасы. Бүгүнкү чыкканымдын себеби азыр өзүңүздөр көрүп жатасыздар, урматтуу достор, урматтуу мекендештерим, касиеттүү кыргыз элим.
сыналгы үн алгыдан соц тармактардан көрүп жатасыздар, биригүү болуп жатат. Эми биригүү болгондо кандай адамдар биригип жатат? Маселе ошондо. Мына Биримдик партиясы деп элдин баары айтылып жүрөт, соц тармактарда да өздөрүнөн өздөрү теге эксперт болуп, биз монча пайыз алдык, 60-70 айтып, алар эч ким эксперт, то есть эч ким кылган жок, өздөрү эле кылып. Ишенбесе соц тармактарга чыгарсын, эч ким колдобойт аларды. Бул жерде эми айтылып жүргөндөй, Асылбек Шарипович президенттин бир тууган иниси ичинде деп атышат. Азыр эми анда көрө жатарбыз. Өткөндө Асылбек Шарипович интервью берди, мен жетектеп барбайм деп. Эмне айырмасы бар? Ал киши ортосунда жүрөбү, партиянын же башындабы, аягындабы, кыскасы келсеңиз, бийлик күч колдонуп өткөрөт. Бул бир. Аженге Иса Өмүркулов, Шешенкулович, анан жүрөт Төрөбай Зулпукаров, анан партиянын лидери бул Марат Аманкулов, мурун СДПК партиясынын шаардык кеңешинин төрагасы болгон. Бул партия Карганбек Салмаховдуку болчу. Аны кандай жол менен алды билбейм, түрмөдөн чыгарабыз, жактап беребиз деп алды, аны биз билбейбиз. Кыскасы, бул ички мигранттар. Да, ички мигрант деген кандай? Сырткы мигранттар карапайым эл байкуш, балдары, кыздары Россияда, Түркияда, Казакстанда, Европа мамлекеттеринде Кыргызстанды багып атат. 2,5 миллиард жылыны казнага түшүп турчу. Ата-энесине канча акча салчу, биздин казнага канча деген акча түшчү, эми ошонун 1 миллиарды келбейт. Биздин ички мигранттар болсо, кечирип коюңуздар, эми булар саясий сойкулар деп гана айтышыбыз керек. Ушул акыбалга 30 жылдан бери ким алып келди? Казакстандын малын багып, талаасын айдап, орустардын көчөсүн шыпырып, түрктөрдүн абышка кемпирин багып, аксакалдарын, балдарын багып, эптеп жан багып ошол жакта жүрөт. Кыскасы, элибизди тентитип үйгөн. Ички мигранттар булар жанагы көчөдө жүргөн кээ бир кыздарыбыздай болуп саясий сойку, аларда жакшы. Булар андан өтүп кетишти. Мекеним Кыргызстан деген партияга биригип атышат. Ал Райым Матраимовдуку деп атышат. Эми анда көрөбүз. Анан Кыргызстан деген партияга. Бул Шаршембек Абдыкеримовдуку. Азыр булар жеткен сойкулар экен. Маселен, эми өзүңүздөр билесиздер, мыйзамда бир мандаттууда дагы же башкада дагы 5 жылга шайланчу. Азыр булар ай сайын, 3 ай сайын, даже кээде черезден алмашып атышат. Ушундай да болмок беле. Бул не деген акмакчылык? Кыскасы, ал жерде шерине кылып алышты да. Бая Чорный касса ойногондой эле кылып алышты. Ал эл менен эсептешпей калды булар. Бүгүн чыкты, фракциянын лидери Канат Исаев болду деп. Туура, фракция башка, партия башка. Партиянын лидери Шаршембек Абдыкеримов, жана Айуну арак заводунун директору жана башка бизнеси бар да, президенти. Мына ошол кишиники. Элдин баарын арак берип байыган адам, да? Кээ бир үй бүлөлөр усулду арактын айынан. Өзү ат башыдан түбө. Ал мыйзам жазганда деле билбейт болуш керек. Мына ошондой кутурган көпөстөр, кыскасы саясий сойкулар келди. Биримдикте ошо Алы Карашев бар дейт. Эми бул киши Алы Карашев Чолпон Баекованын күйөө баласы болуш керек же жакыны да, кыскасы. Анан бул киши бизде мындай да, илгерки колхоздун директору болгон, же болбосо райондун раиси болгондун балдары эле, ошолордун небере чөбөрөлөрү мамлекеттин байлыгын менчик тештирип алган эле балдар, кыздары, талкалаптан ойгондордун эле балдар, кыздары же өздөрү келе атат. Жана жер саткан, же болбосо завод фабрикаларды жокко чыгаргандар. Маселен, ошо Алы Карашевдин атасы райондун раиси болуптур. Өзгөндүн, Каракулжанын, кантип Алы Карашев ушундай кызматтарга жетти дейсиз? Ал киши Бакиевдин убагында вице болгон, жанагы 2010 жылдары вице болуп турган. Атамбаевдин убагында да вице болуп келди. 2015 депутат болду. Эми булар уялбай калышты да. Эми дагы списагында кимдер бар экенин тактап билебиз, биримдик боюнча. Булар азыр жаштардын атын сатып, саясат менен күрөшпөгөн, улуу адамдын, орто муундун, же болбосо айымдардын атын сатып, мына жаңы адам алып келип атабыз деп,
баягы ичип жеген байлардын, мамлекетти талкалап тоногон адамдардын балдарын алып келатышат. Саясат менен эч түшүнүгү жок, темир тесек саткан, же болбосо ошол өздөрү чоңдор ойношторун алып келип атат. Коңгантиевди бошотпады, Молдо Муса Коңгантиевди. Анын агасы ген прокурор болгон, өзү министр болгон. Аны эмне үчүн бошотту? Ошол бир партияга кошулуп депутат болоюн деп. Коңгантиевдин баласы шаардык кеңеште депутат. Шаардык кеңештерде ким? Баягы эле байлардын балдары. Жана Алмаз Акматовдун баласы да депутат болуш керек. Жетишет го бул. Бул не деген акмакчылык? Же болбосо жанакындай тамадаларды алып келген атат. Тойлорду алып барып жүргөн ырчыларды, эми ар ким өзүнүн кесиби менен кечиш керек. Ырчы бойдон, бичи бойдон кечиш керек. Биримдик партиясы дагы кыскасы саясий сойкулар. Андан сырткары мекеним Кыргызстанда Мирлан Бакиров жетекчи болду дейт. Бул жигит дагы депутат болуп келет, бирок эч чечкен жок. Маселен ак жолдо депутат болду деп жүрөт. Андан сырткары 2010 Республика партиясына депутат болгон бул жигит. Азыр вице-спикер. 2015 өнүгүүдө болгон. Азыр төрага болду дейт. Каныбек Иманалиев Акаевдин писары болчу. Майрам экөөнүн артынан чуркап жүргөн, аялынын экөөнүн артынан. 2010 Ар намыстан депутат болду. 2015 Атамекенден депутат болду. Булар күн тийген жердин күкүгү. Элдин жашоосун кызыктырбайт, оңдобойт. Кыскасы депутаттык постко барыш керек. Анан тамадаларды чогултуп алыш керек. Эми бул парламент силерге оюнчук эмне? Ал жерде мыйзам чыгаруучу орган, эл өкүлүсүңөр. Мен жана Эрнис Бөрбаевка да кайрылат элем. Кечиресиз, билимиңиз бар болсо ат салышыңыз. Өткөндө айттырсыз, мен да депутаттык барам деп. Туура, сиздин жардам бергениңиз жакшы элге. Баягы чет мамлекетте мигрант салган адамдардын акчаларын алып барып жардам бердиңиз. Өзүңүздүн чөтөңүзгө жардам бериңиз. Алла ыраазы болсун. Колунда жокторго жеткизип бердиңиз, жардам бердиңиз. Бирок депутаттык пост бул оюнчук эмес. Ал жерге мыйзам чыгарат. Өкмөттүн курамын түзөт, түзүмүн аныктайт, контролдойт, денонсациялайт, ратификациялайт. Эми ошонун баарын билиш керек да, туурабы? Анан жөн эле баягы тойдо жүргөн сүйлөп койсом болду деген бул туура эмес. Мен сизди сыйлайм. Актер катары, тамада катары, бирок парламент оюнчук эмес. Самара Каримова барат дейт, бу дагы уят. Анжелика барат дейт, бу дагы, эми билбейм эми силер кандай кылып атасыңар. Азыркы чоңдордун баары ойношторун улак тартканды чала спортсмен, мен спортсмен баарын сыйлайм, бирок жана чала бандиттерин алып баратат, эми бул туура эмес. Мына ушундай да, мекеним Кыргызстан ичинде да көптөгөн ызычуу бар. Кыргызстан партиясы боюнча Абдыкерим Шакин, Канат Исаев. Эми булар Атамбаевдин ой сиздин сөзүңүздү угабыз, куп болот деп жүрүп, аны сатышып, эми бул бийликке жакындап атат да, Шакиндин акчасы менен келебиз деп. Фракциянын лидери Канат Исаев, партияныкы Шакин Шашамбек Абдыкеримов. Булар иши бүткөн Кудайдан жөө качкан эмелер. Жана мекеним Кыргызстан, жана биримдик сыяктуу эле. Кыскасы элдин атын сатып келатат. Саясий сойкуларда Атамекенди жасалма оппозиция кылган атасыңар. Бул туура эмес. Атамекенге СДПКдан 6 депутат кошулду. Эми буларды саясий сойкуу дегенде эмне дейсиң буларды дагы? Акшумкар партиясынын төрагасы Темир Агенбаевич Сариев кирди. Ал киши 2002-жылы 10 майда Үзөң Кугушка добуш берген. Өмүрбек Чиркешев аны жакшы билет. Партиянын лидери. Чотоновду да сурап көрүңүз, Өмүрбек Чиркешев, сиз жакшы билесиз, добуш бергенби деп. Берген. Эгер Сариев добуш берген эмесмин десе, мени сотко берсин. Бул чындык. Акылбек Жапаров Үзөң Кугушка да Каракарага добуш берген. Экөөнү тең. Эмне үчүн элди алдап атасыңар силер? Сыртта окуган балдар дейсиң. Сыртта карапайым адамдын балдары окуй албайт. Кыргызстандагы контрактты төлөй албайт. 50 миң, 55 миң, аягы 30-20 миңден өйдө. Кантип төлөп атат? Сыртта 100 бала окууга кетсе, ошонун экөө карапайым элдин балдары, калганы бүт чоңдун балдары, мамлекет талкалап тоногондор. Шаардык кеңеште да жакшы кызматтар дагы. Айланайын элим. Биз уктап жата берсек кул болобуз, окчу жок болобуз. Кайдыгер болбойлу, шайлоого барбайлы деген токтотолу. Шайлоого барыш керек. Же болбосо баарына против беришибиз керек. Маселен 3 миллион шайлоочубуз бар.
3 миллион 100 миң ушундай 2 миллион 100 миң катышат. Эгер шайлоого барбасак, баарына против болсок, бул жакшы. Эки жолу буларды каршы добуш берсек, анда утабыз. Бирок бюллетень ашык жасалып калат да. Аны ойлонушубуз керек да. Ар бир участкада народный контроль, элдик көзөмөл болуш керек. Биз анте албайбыз. Кечирип коюңуздар элим. Көп адамдар эки жүздүү болуп кетти. Кайсы партия акча берсе ошого чуркап жүрүшөт. Мына биздин штаб ачылды эле Илбирстен. Акча бересиң деп келип келиптир. Бизде акча жок, айланайын элим. Ойлонсоңуздар, биз да кошулуп кеткенге даярбыз. Эгерде минте берсең, бирок биз кошулбайбыз. Таза баргыбыз келет. Ата мекен боюнча да айтайын. 2000 жылы булар шайланып келет. Партиялык система менен дагы, бир мандаттуу менен дагы. Аны Өмүрбек Черкешев, Темир Сариевдер жакшы билет. Темир Агенбаев Сариевдер. Ата мекен партиясы, Адилет партиясы, анан Акаев түскөн партия. Аженге ким кирет? Амангелди Муралиевдин партиясы кошулган, өзү барган эмес. Атамбаевдин партиясы СДСП кошулган. Аны мен жалганга чыгарбайт. СДСП ушундай партия түскөн. Алга ушулар дагы жана башка. Анан аялдар партиясы келген, Токон Шалиева жетектеген, Роза Акнасарова беле ким беле ошолай, мына бир орус кийин алмаштыр, айым. Ошол үзөң куугуш кетип атканда, Абсамат Масалиев, Раматыл Гатабызга окшогон бир топ депутат чыгып кетет. Арслан Малиев, Эркин Бөлекбаев, Абсамат Масалиев, Адахан Мадымаров, Бекназаров. Калганы калып калат. 60 депутат мыйзам чыгаруу болчу, 2 палаталы болчу. Эл өкүлдөрү мыйзам чыгарат. Ошондо 35-36 депутат үзөң кугушка добуш берет. Ошонун ичинде Сариев мырза да бар, Чотонов да бар. Муну алар жакшы билет. Бишоңкул Чотонов жана Текебаев менен камалбадыбы? Экс-министр. Эми Кудайды караш керек да, туурабы? Жанар Акаев, мен анын жигитти сыйлайм, парламенттер 15 депутаттын ичинде күчтүү, бирок өзүнчө партия кураса болот эле да, барса. Текебаев, Өмүрбек Черкешев туура, чоң оюнчу. Ал ошол кворум уюштуруп катышып коюп деп айтылып жүрөт, 2000 бир өзү үзөң кушка каршы добуш берген ал киши, туура. Анан Жанар Акаев, бул апайсы болгон эмес, Атамбаевдин партиясынын аркасы менен өткөнсүз, туура. Жанар Акаев, менден 2 жаш кичүү болушуңуз керек. Өтүп шайлоого чыккан. Анан ага чейин Азаттыкта иштеп жүргөн журналист болуп, даже Али Токтохуновдой болуп чындыкты айта алган эмес. Азыр Азаттыкта иштеп жүргөн. Жанагы вице-спикер болгон Айда Касымалиева ошол да азыр бийликтин партиясына кошулат. Булар өмүрү чындыкты айтып апайсы болуп көргөн эмес. Парламент келгенден апайсы болуш оңойрок. Анткени аженде укугуң бар, ыйгарым укугуң. Мына ошондой. Анан ырчы бийчи ойдон калбаса, саясатчы өзүнүн, ар ким өзүнүн кесиби менен кетиш керек. Анын үчүн реформа болуш керек. Бул байлар Кыргызстандын сырткы биздин чек арада турган жерлерди саткан эмес, ички жерлерди да басып алышкан. Шаардын чекелериндеги жерлерди, маселен Ататүрк паркын Мустафа Кемал атындагы 250ден ашык киши байлар басып алган. Мурунку депутаттар көп үйдү менчиктештирип алган. Аны Өмүрбек Черкешевдер жакшы билет. Кайсы кылып койгон эмгек үчүн алышкан булар? Бул не деген акмакчылык? Мейли 5 жыл жаша, депутаттык үйдө үйүң жок болсо, бирок аны менчиктештирбеш керек да, туурабы? 5 сотук жерге эл жетпей жүрөт. Булар болсо басып алган шаардын ичин. Шаарда 80-70% этаж үйлөрдө ушулардыкы квартирага берип коюп жашап жүрүшөт. Өзүнүн эчтекеси жок болуп чыгат. Бирок текшере келсе, Финпол, АКС, прокуратура текшерип келсе, буларда көптөгөн байлык бар. Кыргызстандын мамлекет тоногон, талкалаган адамдар. Биз ушунун баарын үчүн айтпайбыз. Кыргызстан партиясын колдогондор, Шакин, Абдыкерим Шакин менен Канатсаев жетектегенде, мекеним Кыргызстанда биримдикти колдогондор кечиресиздер. Булар ички мигрант, булар кайсы ченде акча, кайсы ченде дүйнө эптеп депутат болуш керек. Элдин, мамлекеттин булар кызыктырбайт дагы. Анан Өмүрбек Черкешев жана СДПнын алтоо кирди, Темир Агенбаев кошулду. Анан жаңы демдей жана айыл чарба министри болом деген жигит. Сөз жок да, мен деле Өмүрбек Черкешевди апайсы болуп жүргөнүн билем. Барыбыз эле билебиз, туура биринчи саятчы деп айтылып жүрөт элде.
Бирок эми ар нерсенин чеги бар да, жазалма оппозиция. Нурбек Чиркеевич өзү депутат болбой бир Кудай билет. Себеп анын артында жанакындай сот иштери бар. Темир Аргенбаевич үзөң куушка добуш берген деп атам, бул чындык. Анын балыкчы корумду жолун эле текшерип койсо бара албайт. Жазалма оппозициянын чеги бар. Момунбековго учкун боюнча иш козгоп коюшу мүмкүн. Эмне үчүн биз муну карап турабыз барыбыз? Мен эми ийгилик каалайм, бирок урматтуу Сооронбай Шарипович, сиз бир ууч топтун 4-5 партиянын лидери эмессиз, президент эмессиз. Сиз Кыргызстандын президенти, лидерисиз. Баарына тең караңыз, баарына акыйкат караңыз. Эл башчысы болгондон кийин ошол 4-5 партиянын эле эмес, баарына ак болуңуз. Анан жанагы мурунку байлардын балдарынын же бул жер саткан, жеке менчиктештиргендин баарын каршы ушуну өзүңүз көзөмөлүңүзгө алыңыз. Антпесе алар президенттен бат алдык деп дагы эле кошомат кошуп жүрөт. Эртең башыңызга иш түшсө ушулар эле сизди биринчи сатып ийет. Анан Асылбек Шариповичке айтам, сиз депутаттыкка барбаңыз. Мурун Атамбаевдин убагында болгонсуз. Барсаңыз чоң ката кетиресиз. Балким бизди камап коесуңар. Бизди жок кыласыңар, жалган иш жасап, жалган бир кылмыш ишин токуй калып. Анстел айтты, сени жалган иш менен камап кой, соттор биздин колубузда. Акчабыздар бир ашып кетсе 10-20 миң доллар турасың, башың жок кылып коесуз. Билем, каракчыларга жок кылып коет. Айланайын элим, койгонолу. Парламентке барыш үчүн мыйзам жасала турган адамды, ошондо өзүнүн статусун, функциясын билген адамдарды алып баралы. Бир билими бар, духу бар, элдин таламын ташкан, жер сатпаган, мамлекетти талаптан обогондорду алып баралы. Мурунку эле байлардын балдарын алып барбайлы. Анан четтен окуган дейт, четтен Акаев да Россиядан бүтүп келген, Бакиев да, Атамбаев да, эмнени жыргатты булар? Аны баарыбыз билебиз. Эмнени жыргатышты? Оксфорд, Кембриджди бүтсөң да жүрөгүңдө ыйманың жок, башың иштебесе эч нерсе чечпейсиң. Дүйнөнү окубай туруп Чыңгыз Хан эмне деген империя курду? Сталиндер айтылып жүрөт, 4-чү класска чейин окусаңыздар, оккан деп. Бирок эмне деген империяны башкарды? Советтер Союзун башкарды. Кудайга шүгүр, баарыбыздын билимибиз жетиштүү. Мен юрист, экономист катары өкмөттүк кызматта да иштедим, жогорку кеңеште да иштеп көрдүм, жардамчы болуп. Анан жана Эрнест Бөрүбаев эми ал коомдук жардамчы болду. Общественный помощник, айлык да берилбейт, жөнүндө корточка берип коет. Эл мен иштештим. Анан бир аз жардам берсе, мен анын Алла разы болсун, ишине ийгилик каалайм. Үй бүлөсү менен аман эсен болсун. Бирок депутаттык пост урматтуу Эрнест Бөрүбаев деген тамада мен сыйлайм, актёрсуз. Бирок саясат бул оюнчук иш эмес. Депутат бул оюнчук иш эмес. Ажеңге бакылдап сүйлөп коюп, той талып баргандай иш кылам десеңиз, чоң жаңгасыз. Анан элим дагы сиздер туура багытта, туура бир нерсе кылбасаңыздар болбойт. Айланайын. Мамлекет баарыбызга керек. Баарыбыз балдарыңыздардын келечегин ойлоңуздар. Кандай мамлекетте жашайбыз? Дагы Россиялап, Түркиялап, Казакстандап, Европалап тентип кете береби деп. Биз ички мигранттарды, саясий сойкуларды бүт тазаламайынча мамлекет эч качан оңолбойт. Биз штабты аштык, Жаштар партиясы. Мен Жанар Акаевге айтатар, өзүнчө партия курап барсаңар болмок. Себеп кошулганды баарыбыз билебиз. Бирок баягыларга эле кошулуп атпайсыңарбы? Биз улардан тажап бүтпөдүкпү? Эмнени жыргатышты булар саясий сойкулар? Азыр коррупционер бир гана Кубанычбек Жумалиев менен алышат. Эмне үчүн башкасы менен алышпайт? Кубанычбек Жумалиевди кустуруп туруп, Тайырбек Сарпашев, Апас Чумагулов, Муралиев, Атаканов, Приматов, Примов, Алыграшев, Акылбек Жапаров, Токон Шариева, Садыбакасова, Өмүркулов Иса, Ырсалиев Зарлыбек, Индира Жолдубаева, Аида Салянова, бүт барып 90% буларды алып барып түрлө кустуруш керек. Буларды камап кереги жок. Айланайын элим, жердешчиликти деген токтотолу. Мурунку бийликтегилерди колдогон токтотолу. Азыркы бийликтеги эч нерсе чече албай атат. Жалаң шайлоону кантип өткөрөбүз деп атат. Анан жана депутаттарга айтармын. Алар амалданат, спикерди айтты, Дастан Бекешевди айтты. Эки Дастан. Кичине уят болуш керек. Шайлоону жылдырабыз деп. Эгер жылдырсаңар таркап кеткиле. Себеп шайлоону жылдырсаңар, силерде депутат деген статус бар, силер билбейсиңерби?
Айлык албаган менен бизнесиңерди кыла бересиңер, депутаттык статусту пайдаланып алып. Таркап кеткиле анда. Же болбосо шайлоону убагында өткөрөбүз. Антип оюнду кылбагыла, өткөргүлө. Бул оюнчук эмес. Күрөөнү 100 миңге түшүрүш керек. Даже карапайым эл кантип барат? 5 миллион деген бул оңой акча эмес, 73 миң доллар. 72-73 миң доллар. 1% чейин түшүрүш керек. Өнүгөбүз десек. Себеп, элдин ичинен 20 миң добуш алганда шайланып келсе, ошол жактан бир блок болуп биргебиз. Же болбосо баарына каршы добуш берели. Карапайым элде каякта акча? Бул байлар өзүнө карап 100 миң, ама 5 миллион деп алды. Ошондуктан элим ойлонушуңуздар керек. Биздин штабка келиңиздер, Элбирис имаратында, Элбирис имаратында Киевский жагынан киресиздер, 3-этаж, 7-кабат. Биз сиздер менен дайым карапайым эл мененбиз. Саламатта болуңуздар, урматтуу мекендештерим.